Сүйіктүү көрүүчүлөр, биз бүгүн ырчы, оончу, хоодул, пародист Майрамбек Осмонов менен маектешебиз. Майрамбек агай, айтсаңыз, атактуу болууга болгон жолуңуз качан башталды? Адегенделе зымдан машина жазачумун. Кадимгидей тоголок зым. Ортосунда апамдын баягы май чырагынын билеги. Ошону коюп алып, ана түндө ага ширинге чаап коюп, жарык кылыпчы. Анан кадимгидей эле бурулат. Айылдын баары билет. Бул да өнөр да. Анан азыркы балдарга бир 700 1,5 миң сомдук оюнчук алып бербесең ыраазы болбойт да. Өнөр ошондон башталган да. Анда канча жашта элеңиз? Ошондо мен эсимде болсо ошол апамдын айтуусуна караганда 5-6 жашым экен да. Эми чыгырыктарды тим эле заводской кылып жасачумун да. Мындай буркулдач эмес да. Тим эле бурсаң, анан аны кооздоп улам көркүнө чыгып оюнчукчу. Аны да бир сонун жерге коюп, жамгыр тийбеген, күн тийбеген, адам баспаган жерге коюпчу. Анан азыр ойлосом ошонун баары өнөр экен. Анан ошентип келип анан агам, Темиркан деген агам айылда маданият үйүндө директор болуп иштеп калды, жетекчи болупчу. Аккордеонду алып кел дейт. Барам, чоң аккордеон. Ошо аккордеондон кичине эле мойнум чыгат окшойт. Анан жерге ушунча тийбейт да. Анан эң биринчи үйрөнгөн ырыбыз дайым айтып жүрөм. Мадазы кеткен бир өнүн. Анан ушуну үйрөнчүбүз. Бул оңой да, аябай тегиз ойнолот. Муккан Рыскулбеков деген оончунуку. Экинчиси баягы көгүчкөнүм, карыңнен кагылайын. 2 сабан ойноп алсаң тим эле айылга батпай калчысың да. Айлананын баардыгы, ааламдын баары бейиш көрүнүпчү. Алпар аккордеон. Кайра эле ошолорду ойноп атып, анан колум көнө баштайт экен. Аккордеондун оордугу да сезилбей, колум көнө баштайт. Анан атам 39 жыл темир уста болуп, кийин көзүнө темир түшүп, темир ыргып кетип, ошол 1 ай жүрүп көзүндө, анан сол көз көрбөй жүрүп өттү да, оң көзү жакшы көрчү. Анан атам ошол тыныкелерди, жука, жинчи, 1,5-2 размерлерин муну саткандар, усталар билет. Ошо жука темирди анан атам жокто кезип алып, анан баягы мектептеги барабанды алып келип алып, анан эстрадный барабан жазачумун. Нурбек деген агайыбыз аккордеон ойночу, мен кадимгидей урчумун. Мына ошентип өнөр башталган да. Анан айылдын башында бир чоң апабыз бар эле. Казак деген чоң атабыздын кемпири болчу да. Анан Элзар деген небереси бар болчу. Ал тил алчак эмес эле. Ошол Элзар деп эле жүрүп бак чоң апам өтүп кетти да. Же тиги тил албайт. Ал минтип сүйлөчү. Өзüm koloncalar yazılar tutmam. O yazılar gördünüz bir yazılı. Gördünüz mü? Benim bir kalem çıkartılı kalem deyip çıkıp geçken boyunca yok. Жана казактын кемпирин туурай баштадым да. Казактын кемпири деп коюшчу да. Апам оозунан чыккан сөз да бул тергөөчү да. Ошентип жүрүп анан чекесинен баштай баштадым. Агайларды туурап баштадым. Врачтарды туурап баштадым. Чоң аталарыбыз бар эле Кулет деген. Атаңды алгылайын, боржуну атка жумшадым эле жок болот, атаңды алгылайын деген ушундай. Анан Акимжан деген чоң атабыз бар эле. Ай. Мара бешеңби? Деп ушундай сүйлөгөн, азыр үндөрүн кичине унутуп атам. Ушинтип анан туурай баштадым чекеденчи. Анан парадис болуп калдым да айылда. Баягы Кыпчактын баласы, атамдын аты Кыпчак. Та Кыпчактын баласы элдин баарын туурап атат депчи. Анан жалып түшө баштады. Анан атам менен апамды туурап, анан жан калбады. Анан кийин айылда 7-8 класста кадимгидей аккордеон ойной баштадым. Өздүк көркөм чыгармачылыктарга, мектепке, конкурстарга кадимгидей. 8 класста акча таба баштадым. Аккордеондун астына алып, акемдикин урдап алып анан кетчимин. Анан барып, анда 1 сом берип койсо тим эле чоң акча болчу да. Бирок эң көп акча ошол 62 сомго чейин таап келдим. Бирок эртең менен келдим. Таң атып калганда келдим, апам туруп калган экен. Ошол апам тургуча келип калайын деп ойлодум эле, анан апам туруп калыптыр. Анан чуукту ушундай улам минтип талды чаап мага даярдап аткан экен, сынбайбы депчи. Анан келгенде эле алдыман чыгып эле ушу бир 6 метр калганда элимди гана көрөйүн. Önümdü gana göreyim dediler, 62 somdu көрсөттүм да. Апа акча таап келдимсем, содага болоюн деп эле чуукту балекеттин алгыр, балам балекеттин алгыр деп чуукту ыргытып эле. Баягы үйгө
дагы бир төшөк салып, баягы эл келгенде койчу жаздыгын башыма коюп жаткырып эле тим эле урматтап сыйлап жаткырып койду. Сада кылайын, укта, кирбегиле депчи. Мен айылда кайманатым Макеш да. Макеш жаткан үйгө кирбегиле элиңди көрөйүндөр деп анан жыжыга уктадым. 62 сомдун кадырын карап кой. Ошентип анан чөп чаап жүргөндө эжем Нарынкан деген эжем бар. Аны бир 6 метр, 7 метр алдыга нарак басыңыз. Мени Жумабидин Шералиев деп коюңузчу. Деп анан эжем болсо алда жашта. Сахнада Жумабидин Шералиев деп койчу, мен колумду төшмө алып алам. Таннададарай, таннадандарадиде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 радidе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 radidе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 radid
Анан bir ак машина айдасам дей берчимди, азыр ак машина айдайм да. Анан кээде тамашалап коем өзүмөчү. Апамды аябай жакшылап урматтап сыйлаган катын бер деп деле аялды деле тилеп коюп жакшы аялды депчи. Ал эми ырчылыкка кантип аралашып калдыңыз? Атам 3000 ал кезде 90-жылдар рубль болчу. Рубль берип анан ушуга бир жакшы сапожка алып берип бер. Эжеңе алып барып бер, ал Токмокто жашачу, Анара деген эжем. Ушу алып баргым дагы жакшы сапожка тандап берип бер. Мен Токмоктон окудум да. Болуп турат деп анан шаарга келип, бияка келип. Анан bir классташымбы, ошонун туугандарында жүрүп анан бир аккордеон аласыңарбы деген бир азыр эсимде жок да, кандай шарт менен алганыбызчы. Шыгылып бир кызыл аккордеонду көрсөттү бирөө. Анан ошону 3000 рубльге алып алгам. Атам ошону өлгүчө айтып жүрдү да. Мен сага аккордеон алып бергенмин депчи. Таңын оозу урайын. Тиги сапожка алып бер деп, акча берсем аккордеон алып коюптур. Бирок жакшы эле кылыптыр деп бир аз болуп жүрдү да. Анан күндөрдүн бир күнүндө эле анан Автандил деген киши ошо биз жатаканабызда чай ичип атсакпы, же бир нерсе кылып атканбыз. Ey Майрамбек! Ey Майрамбек! деп эле кыйкырат. Карасам ошо киши ушундай Гитлерге окшогон муртчан сүйрү киши болчу анан. Ким сурап атат Майрамбекти десем, мен сурап атам. Атым сатылган, Асанкалы Керимбаев менен келгем Токмокко концерт коюп. Ошол жерде Майрамбек деген жигит аккордеонду катара ойнойт деп атат. Түшпөйсүңбү жерге сүйлөшөлү деп. Анан жерге түштүм. Өзү 38 килограммдык арык киши экен. Анан Асанкалы Керимбаев сени чакырып атат. Токтогулдук турбайсың деди, ооба. Анан биз жерге эмеге бардык, мейманканага барсак, монтуп келатат, шахмат көйнөк кийип алган. Мен сүрдөп атам, мынтип эле колдор башталды, уже дене башталды. Асанкалы Керимбаев дегенем укмуш да бизге. Анан Майрамбексиңби деди, анан ооба. Токтогулдансың, а? Ооба, Токтогулдан. Толук деген жерден болом. Өзүм балам турбайсың деп анан. Бүгүн концерт коебуз кечинде Токмокто. Өнөрүңдү көрбөйүнбү бир деди да. Макул. Сиздин атыңызды кайдан угуптур? Асанкалы Керимбаев. Ошол жерде бирөөлөр айтса керек. Ошо эмеде Кульпроцвет окуу жайында ушул Майрамбек деген бала бар. Токтогулдук. Эми ал киши мындай кылчу да, ошондой баягы өспүрүмдөрдү улам тарбиялап өстүргүчү келчү окшойт го. Өстүргүсү келчү окшойт. Анан кийин макул катышайын деп эле анан ал сөзүм бүтө электе эле макулдугун бердим. Анан кечинде концерт болуп атат Токмокто. Эл канча экени деле эсимде жок залда. Мен микрофонду билем, сол жагымга карайм. Асанкалы Керимбаев чай ичип отурат термоста. Тарсында урдайм. Эл кол чабып атат, күпүлдөтүп. Булам диякты карайм. Мынтип сүйүнүп коет, колун көтөрүп. Анын сайын мага бакыт да. Ошентип Асанкалы Керимбаев алып келди үйүнө. Морозова 18 деген үй, комбинат жакта. Бирок айырмага Парижде кенен. Аккордеондор сонун, анан ошол жерде жашап калдым. Оончулук өнөрүңүздү да ошол киши өркүндөтсө керек. Калыпка ошол киши салды да. Калыпка ошол киши салып анан баягы таасирлендим да. Анан анча-мынча кирди-чыкта кылым бар да, мындай кагазга келген ырларды окуп калчумун. Жана Энекем деген ырды окугам. Анын чыккан күндөрүндө билем, көз алдымда азыркыга чейин турат. Энекем ырын кыйналуу менен жаздыбы? Энекем деген ырды мен тамдын аркасында ушундай бир жигулеп ата турган бир орун бар эле.
Анан тамдын аркы жагында сөрү бар эле. Анан кичинекей аянтча бар эле, ушу жери кичирээк болчу. Анан ошол жакта мен отун жийчим. Отун эмне кылып жийчим дебейсиң, мындай бир жагын кол ара менен аралап туруп, сызгыч тартып туруп, 30 кылып туруп, фломастер менен чийип, анан ошол жерин аралашып, апап кылып жийчим да, отундучу. Тем эле мындай кафел койгондой кылып жийчим. Энекем, энекем, энекем. Табылгыс тала деп эле биягын таппайт да. Дүна да да деп эле кыңылдайт. Ушуну кайра эле баягынын башынан келет. Мен ошол оон чыгар эрежелерди дагы Асан акеден кичине үйрөнгөм да. Биринчи кайрыгы жакшы чыгып калса, ошондой жакшы кылып кынап башташ керек да наржан. Боло берет биягы деген болбойт. Кээ бир оондорду карасаң, 1-2 сабак сонун келбеден анан бузулуп кетет. Ошону иштеген эмес, анан шашып койгон да, жалкоолук кылып койгон. Тагдыр анан Кудайдын баягы жазылган тагдыры менен анан өзүбүзчө жолго түштүк. Баягы искусство институга барып тапшырып өттүм. Аяктагы дагы Хордир, Кеңеш Алиев деген агайдын колунда. Хордир дирижерлук боюнча. Анан Кеңеш Алиев деген агай раматтык болуп кетти, бейиш болур. Аябай жакшы, мыкты киши эле. Жан дүйнөсү таза киши эле. Ошол жакта окуп, анан жатаканада жашап, ошол жакта бир күн ток, бир күн ачка болуп, анан Кудулдар театрына кирип калдым 92-жылы. Ошол жакта эмгектенип жүрүп, анан ал жакта раматтылык Медер Кадыршаев, Абидин Темиров, Атайбек Бөдөшев, Канике Эралиева, Марат Алышбаев, Дилбар Райымбекова, ушу сыяктуу мыктылар менен чогуу иштештим да. Сиздердин учурда ушул баланы чыгарам деген азыркыдай продюсер, менеджер деген кишилер жок беле? Жок, андай ортомчу бирөөнүн аркасы менен нан таап жегендер андай жок болчу. Баягы мыкты, акчасы көп, өтө популярдуулар ошондо деле билчи жашашты. Биздики мындай болчу да, бир жерге барып академиядан ырдай ээрчүбүз, анан кимдир бирөөнүн көңүлүнө жап калсаң, бир көйнөк тиктирип берейин деп, анан бир көйнөк тиктирип берип койчу. Дагы бир жерге барсак, бир Шура деген эжебиз биздин айылдан, бир шым тиктирип берейинчи деп, шым тиктирип берчи. Ошол сүрөтүм бар да азыркыга чейин. Имею арыкмын, анан мындай борпого бар көйнөк, анан бир кыжым карашым, ушу менен чыкканбыз да. Бир жагы жыртылган туфли, ошо тиктиргенге акчабыз жок студент кезде, анан жыртылган жагы көрүнбөгөн жага менен чыгып, кайра көрүнбөгөн жага менен чыгып кетчүбүз сахнадан. Эми азыр бул заманда айла жок эле бир иш түшүп калбаса, кишини деле киши тоботкон заман кетти да. Баягы өнөрүн баалаган, кастарлаган мезгил жоголду да. Эптеп эле баягы өзүнүн курсагы тойсо болду, бала чакасынын кийим бүтүн болсо болду. Мамлекетте деле ошондой. Эч ким деле кыргыз элин ойлогон киши жок. Өзүн барып чек арага отургузбойчу. Нарактан башына таш тийсинчи, бир тажик таш менен урсунчу, эмне болор экен. Ошон үчүн кайдыгер азыр адамдардын көпчүлүгү. Мындай мээрими түгөндү да. Бирөөгө назары түшүп илгери устаканын берет эле да. Мен анайын оно жакшы бала экен, келчи бер. Эме кой. Муну биздей өркүндөгөн адам бол деп берчү да. Азыр митет да, эме деп анан келсең, оно жеңең. Мен аялым болот, берип койчу, ошон пакетин салып койсун дейт. Мээрим түгөндү да адамдардан, мээримдүүлүк жок да. Азыр деле биз деле ошол Асанкалы Керимбаевге окшоп бирөөнү 2 жыл үйдө жашата алабызбы? Өзүң балаңа 1 кашык шекер салып берип, ага 2 кашык салып берип, багалабызбы, багалбайбызбы? Ошол Асанкалы Керимбаевдин аялы Дамира жеңе балдарына 1 кашык салып берип, мага 2 кашык салып берчү. Силер баласыңар, же Майрамбек деп мага берчи. Болбосо азыр баласынан бирөөнү артык көрбөйт да. Анан гастролго чыга баштадыңыз. Гастролго мен Сыймык Бешекеевге окшоп, Абдулла Иманкулов агаларым окшоп чыккан жокмун. Себеби 1-2 жолу чыккам, эл келбейт эле. Эми азыр бир 2-3 жылдан бери эле кичине ырлар жакшы чыгып баштадыбы. Мурун деле ырларды азыр ойлоп көрсөм жакшы деле чыгарчу эмес экен. Улам жаш өткөн сайын мындай баягы майда чүйдө, анан мындай ыпыр-сыпыр нерсеге көңүл бурбай, же ага баягы духуң жетпей уят депчи. Анан мындай улуулукка умтуласыңбы, жашың өткөн сайын билбейм да. Бир 2 ырым бар жакшы. Анан бүт эле менин ырларым купуш деп айта албайм. Обон чыгаруу үчүн ички бир эмоция керек болушу керек, Болуш керек, сагыныч болуш керек. Муну калп эле жашыра беришет. Мен эч кимди сүйгөн эмесмин, пүйгөн эмесмин. Өлүп эле, талып эле, күнү-түнү эсеме жазып эле жүрүшөт. Ырдын деле эси бар.
Мен үйүмдө жашап атат ал. Ар бир нерсенин тарыхы болот да. Билет өзү, билип эле, ооба, мага чыкканда эле жүрөт. Тамадалык өнөрдө кандай чаркалап калдыңыз? Тамада болгонго Орто Сай базар жакта Барчын деген ресторан бар эле, ошол жерде мен анда студент болчумун. Анан бирөөлөр чакырып калды, биякта Мыктыбек Арстанбеков алып бара албай атат, биздеке деле сүйлөп атат, эл түшүнбөй атат, келбейсиңби депчи. Анан барсам, чын эле аралаштырып атыптыр. Өзү деле билет, Өзбек ажы бар экен, Мыктыбек Арстанбеков бар экен. Мыктыбек Арстанбеков азыр жакшы сүйлөп калды, бышты да. Андай жаш эле, анан эмне кылсаң ошо кылып ал деген ойлор камтылчу эле, азыр ал киши өзүн контролдоп калган мезгилде. Байып, мындай элге акыл үйрөтүп калган мезгили да азыр. Анан андыжанс полканы койдум дагы, табыратып бийлетип туруп, баягы сөздөр бар да. Элди көргөндө ойгонуп кеткенчи. Ошондо ойготуп алгандан тойду эзип койдум. Ошондо жаңы сом чыгып аткан 10 сом берди да. 10 сом. 3 сомун ал эртеси тиги Дүйшөн деген досум экөөбүз чогуу жашачубуз. Тамак иштик. Анан калган эмне болуп чок болду билбейбиз. Анан ооруп калдык. 1-2 күндөн ооруп калдым анан. Баягы акчага ошо дары алдык окшойт кичине. Дарыга да жетпей калды окшойт. Анан ошондо ойлоп калдык. 10 сомго ооруганга болбойт экен депчи. Оорусаң жетпей калат турбайбы депчи. Ошентип анан илешип жүрдүк. Тиги илешип, буга илешип жүрдүк. Эми бир укмуш күндөр өткөн да. Баягыдай 2-3 киши, 10 чакты киши отурган жерде сүйлөп атып анан, сен тамада болбойсуңбу? Сен минт кой. Деп атып анан Нурлан Матыев деген эме бар. Налоговый инспекцияда өмүр бою чоң кызматта иштеп жүргөн киши, начальник болуп жүргөн киши. Ошол киши дагы мындай тойлоруна сүйрөп, сен минтишиң керек, тигинтишиң керек деп. Анан Токтоголдук бир киши бар эле, атын унутуп атам, Пишпекте жашачу эле, ошол сен Токтоголдуктун тойлорун Токтоголдуктар башкарыш керек деп бир тоюн алып бардырган да, ошондо эптеп септеп алып барган, бирок далга таптап сенден жакшы эме чыгат, айнанайын, алга. Давай иштегиле деп ошол киши да дем берген да. Ушунча өнөрүңүз бар, анан кайсыл бири көңүлүңүзгө жакын? Кээ бирөө айтат, сенин куудулдоо өнөрүң жакшы депчи. Кээ бирөө айтат, сен оончулугуң жакшы дейт. Кээ бирөө айтат, сен аккордеон ойногонуң жакшы дейт. Кээ бирөө айтат, сен сүйлөгөнүң жакшы дейт. Менимче ошол бардыгы баягы суу, анан кум, шагыл, цементке окшоп биригип анан бекиди го дейм. Ошол мындай чогулуп бекип анан бир нерсени көрсөттү го дейм. Деп ойлойм да. Анан жан дүйнөмдөн бирин тияка бөлүп, бирин бияка бөлүп караш болбойт. Аябай топ жарып, атактуу болууңузга эмне тоскоол болду? Мен ырларым, башында ырларым оор чыгып калды да. Жанагы эме деген ырым бар, Гүлнара Кахарова дейт. Балким бүгүн бармын, эртең жокмун. Балким бүгүн ачмын, эртең токмун. Ал ыр өтпөйт экен да. Таң чалпан жылдызам. Ушулар өтүп аткан мезгил болчу да. Классикмин деп деле айта албайм мен анан. Классик болуш үчүн антип айтыш мындайлар коюла баштайт да интернетте, мындайлар эмес. Классикмин десең. Чыгармачылыгыңызга жеңибиз канчалык салым кошту? Акча таап келген учурларда көп эле салым кошот. Мындай акча төгөнүп баратканда көп салым кошот. Тигин минт, мындай ыр чыгар, тигиндей ыр чыгар депчи. Баардын аялы ошентсе керек деп ойлойм, бирок. Баягы спортсмен рингке чыкканда аялы отуруп алып минте берет го. Минте берет го. Биздеги да ошондой да. Биз сонун килип тартышың керек эле дей берет. Атайлап сонун килип тартам, сонун ыр чыгарам деген чыкпайт. Балдарыңыздан ырчы чыгышы мүмкүнбү? Ырчы чыкпайт, бирок котормочу чыгышы мүмкүн. Азыр үчөө чоңураак да, 3 балам. 2 уулум, 1 кызым. Биз урушканда өздөрүнчө сүйлөшкөн сөз таба алышты үйдө. Таката кубмакка дейши кандай го. Онда кадымга дейт аны удумга. Бир сөздү бөлүп эле келдик. Диккел атам. Диккел матам бүт баракет деп эле сүйлөшүшөт да өздөрүнчө. Анан каткырып күлүп калышат. Анан бир күн акырын видеого тартып алып шашпай оксам, атам жаман жиңи тийип эле апамды урушуп берет да. Иши эле кылдырышып берет деп сүйлөшөт экен. Жанагындай бөлүп сөздөрдү теске этек жагын башына апарып коюп коюшат экен, ошону өздөштүрүштү. Котормочу болот экенсиңер деп коем. Анан бардыгында бар куудулдук.
Бардығында бар. Бір жолы эми азыр чаппай калдым, анча-мынча аялым жага чыгып койчумун жеңге тигенде. Бир күнү жеңге тигенден айланып аркаман кубалап жүрүп сүйлөйт да. Кайрылып туруп жага бир чаптым да. Кызымды жүр отур деп анан садикке. Азыр 13-кө чыгып калды кызым. 2 жашында анан жүр садикке деп анан кетип атабыз да. Садикке кетип атсак, жолдон бир тырс этип айнегиме эме таш тийди да. Кызым, не болуп таш тийди десем, баягы кичинекей кыз да 2 жаштагы. Апаммы жакка чапсаңыз дагы тейт таш дебеди. Балдарга кадимгидей таасир тиет экен. Ошондон бери чаппай калдым. 12 жыл болду ошондо. Чапкан деле бир баш аяк өмүрүмдө бир 2 эле жолу. Шундай чыдабай калганда жаага чаба бергенчи. Аялдын ушту менен урсаң өлүп калбай. Эми ар кандай ойлору болушу мүмкүн көрөрмандардын. Бул кол көтөргөн эме турбай депчи. Ким көтөрүп тур аялына колун, баары эле көтөргөн. Но тилди тыйбаса баары көтөрөт. Айта кетсек, Супер ТВ жубайлар арасындагы мындай мамилени колдобойт. Жубайыңызды ар бир интервьюңузда ар дайым эскертип кетесиз. Кошуп кетиш керек. Интернеттен көрүп, мени оңолсун, дагы мындай мыктыраак болсо экен дейм да. Мыктыраак болбосо айта беребиз да. Кыргыз эл артисти Табылды Актанов, Майрамбек Осмонов экөөбүз керектүү жерде дос, ага-ини, ата балада болуп кетебиз дейт. Мен чындап келсе атасындай эле болуп кетем да. Анан биз ата бала эмес, керектүү жерде ата бала, керектүү жерде ага-ини, керектүү жерде дос, керектүү жерде курдаш, классташ болуп эле ушинтип эле камыр-жумур болуп кеттик. Мен эми Майрамбектин адамкерчилиги биринчи кандай улуу адам болсо дагы адам болуш керек. Кээ бир адамдар бар. Талантын карап туруп, таманынан өпкүн келет. Адамкерчилигин көрүп туруп, анга тирүүлөй көмүйгүн келет. Ушундай адамдар бар. Кээ бир адамдар кайра тескерисинче. Таланты анча эмес, адамкерчилиги менен өзүнүн адамдык бир жакшы сапаттары менен жан дүйнөң ошон менен сүйлөшкүн келип, ошон менен баарлашкын келип, жакындашкын келип кетесиң. Анан Майрамбек ошол жанагы мында адамкерчилиги дагы таланты дагы төпкөлгөн жигит да. Мен Майрамбекти мактабайм. Мен Майрамбекке чындык эле чыгармачылыкта мындай түз эле айтам. Анткени калп мактай берген ал өлтүрүп коет талант. Эси жок таланттарды. Эси барды өлтүрө албайт. Мени Актанып мактады укмуштай экенмин деп анан Кудай уруп кетет. Мисалы үчүн. Кээ бирөө таарынып калат, кайра тескерисинче саламга келбей кетет. Чындыкты айтып койгонуң үчүн. Эми өзү эле кыйын бекен, өзү эле эмнелерди кыйратыптыр деп ушуга чейин барып кетишет. Анан бирок Майрамбекти айтып атпаймынбы? Адамкерчилиги дагы, таланты дагы төпкөлгөн ушундай Кыргыздын бул кезде бүгүнкү күндөгү калп айткан менен болобу. Бүгүн эч эл деле таанбайт муну. Бүгүнкү күндөгү мыкты оюнчусу. Ардактуу көрүүчүлөр, биз бүгүн ырчы, оончу, коодол пародист Майрамбек Осмонов менен анын атактуулукка карай жолу тууралуу маектештик. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биздин каналга жазылганды унутпаңыздар.